Амансыңарбы балдар, жана менин сүйүктүү көрүүчүлөрүм. Каникулду кандай өткөрүп жатасыңар? Кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктайм. 2022 жыл эмне жылы? Албетте, жолбош жылы. Азаматсыңар достор. Силер жолбош жөнүндө маалымат алыңар келеби? Бүгүн мен силерге жолбош жөнүндө маалымат берем. Анда эмесе кеттик. Жолбош өкүмчүлүк кылган жылдар: 1902, 14-чү, 26-чы, 38-чи, 50-чү, 62-чи, 74-чү, 86-чы, 98-чи жана 2010-чу жылдар. Жолбош жөнүндө маалымат. Кадимки эле бакма мышыктын көп сандаган тукумдаштарынын арасында колу менен жылкыны чаап өлтүрүүгө жараган. 5 метр жерге жөнелтип секирип, сууда эң жакшы сүзгөн. Ал эми кардын тойгузуу үчүн 30-50 килограмм этти менен мойсоп коюучулары да бар. Сөз жолбош жөнүндө болуп жаткандыгын түшүнгөн чыгарсыңар. Жолбоштор Азияда жашайт. Алардын коркунучтуу үндөрүн суунун жээктеринен, калың бадалдардын арасынан угууга болот. Бирок жолбошту көрүү оңой олтоңго турбайт. Анын таргы алат кебетесин жакын жерден да байкоо кыйын. Анткени бадал менен куюлушуп билинбей калат. Анын үстүнө жолбош аң улоого күн баткан соң түн жамынып чыгат. Жолбош мактанчы, тез чуркайт, азыгын шашпай көпкө аңдыйт. Бирок ал жемин көп учурда өңүттөн чыгып басып алат. Жырткыч аңдыганынын көбүн куткарбайт. Жолбоштун жакшы көргөн азыгы: бугу, жапай чочко, антилопа. Үй жаныбарларына да кол салуудан кайра тартпайт. Эгерде чабыттан жолбоштун жолу болбой калса, бака, чычкан ал турган чегирткелерди да жейт. Ал көпкө чейин ачка деле жүрө берет. Бир кезде жер жайнаган жолбоштор эми өтө сейрек кездешүүчү жандыкка айланып кетти. Адамдар баалуу терисине кызыгып, коркунучтуу жырткыч катары кырып жиберишкен. Азыр аларды атууга тыюу салынган. Жолбоштор капастагы турмушка бат көнөт. Бул жырткычты көптөгөн зоопарктардан да көрүүгө болот.